Мен Нурматов Нарынбай Бекишевич, Токтогул районунун мурунку Ничкесай айыл аймагында азыркы Элмирбек Иманалиев аймагы болуп калды. Ушул аймактын Чоргочу айылында жашайм. Өзүм ушу 4 уул 3 кыздын атасымын. Ушул жашка келгенче мына азыр пайгамбар жашынан өтүп калдык. Ушул жашка келгенге чейин коомчулукта дыйкан чарба түздүм. Баягы союз ыдыргандан кийин дыйкан чарбанын жетекчисимин. Карамагымда 500 адам бар, дыйкан чарба мүчөсү. Бирок жалаң эле дыйканчылык менен биз айыл жеринде өнүгө албадык. Анткени 2 жылы удаасы менен табият кырсыгына туш болгонбуз. 2000-жылы карасында калган, 2001-жылы кургакчылыктан күйүп кетти. Ушу менен дыйканчылык маселеге көңүл бурулбастан башка тиричилик кылууга изденишке туура келди. Менин өзүмдүн атам Нурматов Бегиш 10-жылкы эле 18 жыл имам болуп кайтыш болгон. Атамдын 2 аты бар эле, бири ээрчи Бегиш, анан бири имам Молдо Бегиш деп. Ушу ээрчилик кесиби менен бизди тарбияласа, мен дагы ата кесибин улантып, ушу 4 уул 3 кызды пешене тер менен эмгек кылып, мына ушу Балчелекте да окуу жайын бүткөм. Балчелек менен анан ушу ата кесиби ээр чаап, элге кызмат көрсөтүп, пешене тер менен багып чоңойттук. Негизи бул ата кесиби. Мен өзүм саясатта да жүрдүм десем болот. 2 жолу райондук кеңешке, 3 жолу айылдык кеңешке депутат болгонмун. Андан кийин Аристе 7,5 жыл эксперт болуп иштедим, Кара Көл шаары Токтогул району боюнча. Андан кийин айыл өкмөт башчы болуп иштедим Ничкесай айыл аймагында. Бирок ошол мезгилдерде дагы Балчелекти, анан ушу ата кесиби ээр чапканды токтоткон жокмун. Анткени атанын кесибинде ата кесибин уласа 1-2% болот дейт, ошол туура. Эми менин максатым ушул кыргыз баласы бар жерде кыргыз ээр керек болот. Азырынча убактылуу гана кыргыз ээрдин баркы кичине ачылбагансып турат. Анткени орус ээрлер, темир ээрлер көбөйүп кетти. Муктаждык маселесин ошолор чечип жатат. Бирок биз уже кыргыз мамлекети өзүбүздүн улуттук каада салт, нарк населебизге кайта турган учур келип жатат десем болот. Кыргыз баласы бар жерде кыргыз ээр керек. Мына азыр той тамаша, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, заман жаман эмес, заман жакшы. Жакшырып баратканы ушул той топур болуп атат, эрең иш болот, башка тамашалар болот. Мына ошол жерде аксакалдар атты минип катарынан турат, мындай байкаган адамга сезилет. Ушул кашын бекитип алышат да, орус ээр, чорчойгон темир ээрди орус ээрдин кашын колдору менен бекитип алат. Ал эми арасында кыргыз ээр мингендер атайын көкүрөгүн ачып, эрдин кашын көрсөтүп, кичине маңкайып мактангансып турат. Себеби кыргыз баласы бул кыргыз ээр кыргыз баласы менен илгертеден чогуу бирине бири сиңип, бирине бири ыкташып калгандай сезилет мага. Эми азыркы заман Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кудалардын 50 жаштыгы, 60 жылдыгы, 70 жылдыгы деген юбилейлер бар. Анан кыл куйрук бир жылкы деп коет. Бирок ал жөн эле оозу жүзүндө. Эми чын-чынына келгенде мына ошолор дагы кыргыз ээрди жабдыгы менен кадимкидей чыныгы нарктуулук ошондо. Чыныгы каада салт, үрп адаттын белгилери ошондо. Мына кыргыз өрмө камчы менен, мына моногулар өрмө камчы. Өрмө камчы, эми мына моногу табылгы сап. Мына бул сапталат, сапталгандан кийин буларына шөкөттөлүнөт. Дагы жасала турган иштери бар. Ушу жасалган нерселерди эми азыр бизде
күтүүсүздөн болуп калды. Бул сайтка киргизем деген Дөөлөт мырза келип жакшы пикирин айткандан сүйүнүп эле биз ушул бар өнөрүбүздү киргизели деп ушу чогуу биргеликте аракет кылып жатабыз. Эми биз муну моногул ээрлерди мындайча айтсам, моногуга да жабдык жасалат. Көмөлдүрүк, үзөңгү, жүгөн, куюшкан бүт тердиги менен. Бул өзүнчө жасалат. Эми моногу ээрдин сыртынан дагы мына бул атайын мынакей ызат сыйга. Аксакал адам, кадырлуу адам минип жүрө турган ээр. Мына кашы да бийик, анан жукарак темир тери менен капталды. Анткени мунун сыртынан булгаары капталат. Мына моногу булгаары менен. Мына ушул булгаары менен бул ээр капталат дагы, чөкөттөлүнөт, күмүш жалатылат. Ушуну менен бир комплекти болуп анан сатыкка кетет. Заказдарыбыз бар. Анан биз эми бул сайтка болгондон кийин, сайтка кирип калгандан кийин, мындан кийинкилерибизде дагы толук комплекти бүткөндөн кийин биз толук сайтка киргизишке аракет кылабыз. Бирөө ичериге суу издеп жүрсө, бирөө кечерге кечмелик издеп жүрөт дейт. Аны сыңарындай биз жасаган буюмдарыбыз мүмкүн өтпөй жатса, кээ бирөөлөр таппай жүргөндөр бар. Ошондуктан биз өнөрүбүздү жашырбастан, өнөрүң болсо өргө чап, коргулбай асыл жандыбак деп током айткан сөзү бар. Бул өнөрдү биздин максат урпактарга дагы үйрөтүү. Менин атам жана айттым го, ымам болуп кайтыш болгон деп. Араб тамгасы менен, орус алфавити менен, анан латын алфавити менен бирдей жаза билген адам. 18 жыл ымам болгон. 10-жылкы эле. Анан мына ушу атамдын бир сөзү бар. Балам, шариятта бир аят бар. Өзүңдүн билгениңди өзүңдүн жаныңдагы бурадарга айта жүр дейт. Алмадай башта бир өлүм, ажал деген айтып келбейт. Алмадай башың ажалга туш келсе, өзүңдүн билгениң өзүң менен кошо кетип калат. А сен мурдатан билгениңди айтып жүргөн болсоң, сенин айтканыңан ошол пенде пайда көрсө же жакшылык тапса, сенин атыңды өмүр бою унутпай айтып жүрөт. Колуңан келсе жакшылык эле кыла бер, андан эмес башкадан кайтат деп коёр. Билүүчү зат бар балам деп коёр. Мына ошол атамдын осуят сөзүнүн эстен чыгарбастан колуман келген жакшылыктарды кылып келүүдөмүн, билген нерселеримди айтып келүүдөмүн. Мына ушул атамдын эле айткан осуятынан Кызыл кыргын, кылчайнаш деп коет, шайлоону бардык кыргыз баласы билип калдык. Райондук кеңешке 2 жолу депутат болдум. Айылдык кеңешке, айыл өкмөттүн шайлоолору дегендей. Мына ушундай чоң шайлоо компанияларында дагы баягы атамдын айткан осуятынын пайдасы гана тийди деп ойлойм. Анан эми мына жерден кичине кыскача айтып өтөйүн. Моногул ээр улака, көкбөрүгө. Эмне үчүн 2 тешик? Биринен үзөңгү болук кирет, биринен чыгат, бутту ашырганга ыңгайлуу болот. Улакты бөктөргөнгө ыңгайлуу болот. Анан кашы дагы өтө бийик эмес, атайын бакубат. Мына жерден келгенде эң ишке салса, мына өзүнөн өзү илинип калат. Мындай барлык тарап эске алынган. Анан бул кыргыз ээри менен орус ээрдин айырмасы, улак тарткан балдар азыр бутту бутун ээрди кып жоолуп туруп анан эңкейип атышпайбы? Чын-чынына келгенде бутту согончокту алып туруп эле моногу жерге такаш керек. Согончокту. 2 колду таштаса болот буяка. Бул бутту, сол бутту буяка таштаса, оң кол менен 2 колду тең таштаса болот. Тыйын шыпырып эңип кетсе болот. Кыргыз ээрдин орус ээрдин айырмасы мына ошондо. Мына согончок келип туруп эле моногу жерге илинет. Тыштайсың буяка 2 колду. Биз да убагында улак тартып жүргөнбүз. Токтогул атанын 125 жылдык тоюнда дагы райондук масштаб улак барып тартып өнөрдү. Анан моногу чарба ээр. Бул болсо ошол жабдык менен кете турган ээр. Наркы тай ээр. Тигиниси кунан ээр. Наркыны моногу кара капталган ээрди тай десек да болот. Анан күлүкө дагы.
гүлүккө жука гана бир кичмек менен гана үстүнө такылат, балдар абдан жеңил. 1,5 кило жеп жеңил. Тай ээрге, кунан ээрлерге кетет. Тиги кунан быштыга чейин балдар мине турат. Анан мага ошо заказ ар ким ар кандай дейт, чарбаныкы дейт, көкбөрүгө дейт, ызат сыйга дейт. Мына ошолордун баарынан каалаган айткан заказдарына ылайык ошолорду камсыз кылууга мүмкүнчүлүк бар. Бул жыгачы бака теректен. Биздин айылда өзү бака терек да көп. Анан бака теректин бир артыкчылыгы кургаганда мүйүз болуп калат да. Мүйүз болуп калат, мүйүз. Анан караталдан да чабылат, караталдыкы жеңил болот. Чапканга да жумшак. Караталдан дагы чаап эме кылат. Бирок каратал анчалык ээрлик караталдар уже жокко эсе болуп калды. Бирок бака терек көп. Бака терек материал маселе эмес. Анан эми ушу кызык бул мындай, сомдоп туруп биз сууга да салып варианттар бар. Сууга да салабыз. Сууга салып бир 10 күн салгандан кийин чайындары чыгып калат, сомдолгондон кийин. Анан жарылбайт да. Мына моногу мисалы үчүн ошондой болгон. Бул ошо сууга салынган. Анан кээ бир учурда чабылат. Чабылгандан кийин күн көрсөтпөй кургатабыз. Анан моно жерден баягы ар кандай да сапаттуу болуш керек да. Моногу жерден мындайынан анан темир менен эме жыгач менен да карматып коебуз. Ошто кайып кетпеш үчүн. Ал күн көрсө, күнгө ысыкка туруп калса, ичи өзү суу болсо, сыртынан ысыктык баргандан кийин тигил өзгөрүлүп, кайылып же жарылып эметип кетиши мүмкүн. Ал эми күн көрбөгөндөн кийин көлөкөдө кадимкидей. Ооба. Эми 40ка көмүп, бир саратан 40ка да көмчү да, бул илгерки метод. Бир саратан деп коет, бир жай да, жайында 40ка көмүп, 40та ысык өтөт, анан эме болуп кургайт деген. Эми андан кийин уже технология өнүгүп, өсүп, улам керексиз эски немелер, керексиз чеке чыгып атпайбы? Суу эле чаап туруп анан күнгө коюп койсо, ошондон жаракка кетип калгандар ошондон да. Анан моногу тарактары да кайып кеткен. Мисалы үчүн ээрдин жөн эле мындай койкойтуп коюш ээр эмес. Ээрдин чыныгы ээрдиги бул атка ылайык келишинде. Мына мисалы үчүн мына ушул эле мына эки тарак деп коелу. Эки тарак ушунун эле бирөөсү мындайраак көчүп мындайраак болуп калса, ал аттын шорун катырат да. Же болбосо мындайраак болуп калат. Же болбосо мындайраак болуп калат. Ушундай да. Ушу жагын, асты жагынан да атуу тегиз кетиш керек, эки тараптын да бирдей болуш керек. Анан ошондо гана ээрдин ээрдиги, анан ээрдин эң негизгиси атка ыңгайлуу, анан адамга ыңгайлуу. Ашыкча мындай пайдаланууга көкбөрүгө бергенде мына моногуну көкбөрүгө дегенде моногу көкбөрүгө болбойт. Бул анткени ылдый секирет, ат секирет, эме адамды уруп коюшу мүмкүн да. Бул кашы бийик, бул сыйга. Салаваттуу аксакал киши небересин өңөрүп алып, булары бүт чөкөттөлүнөт, күмүш жалатылынат, ою басылат, булгаары тери менен капталат. Андан кийин ар жагына мына моногу сыяктуу оюлар түшөт. Анан ушундай болгон. Моногул мынакей, бул именно көкбөрүнүк. Көкбөрүнүн ээрлери мына ушул 12.000 сом. Ээрдин өзү. Кашы биягы чылгый капталат. Каш жагы булгаары болот. Бул жагы чылгый капталат. 12.000 сом. Анан ага керектүү желдик дейт, камчы дейт, өрмө камчы дейт, жүгөн дейт, алар өзүнчө баа болуп кетет.
Мындан эми ар кандай 12-лиги бар. Өтө майдан эметкен 16-га чейин тилим бар. 8 көк менен деле. Анан азыр көбү жанагы булгары кайыш бар эмеспи, ак. Мына мындай. Мына ушундан кылып, анан эметип калат, ал кичине одуракай болуп калат экен. А мына моногул бул кадимки сыдыркы, бул чийки эчкинин терisi. Өзөгү булгары уйдун терisi. А мунусу болсо булгары сабы болсо табылгы сап. Эми моно жигит дагы көп жасайт. Мен өзүм көбүнчө буга менде балча элек дагы бар. Балча электе кармайм, анан көбүнчө убактым жок. Камчынын эмелери мына ушул камчыны дагы бул жигит жасаган. Табылгы бизде табылгы жон табылгы деген жер бар. Табылгы колот деген жер бар. Атайын аталыштар. Эми мына өзүбүздүн эле эме мына. Карабайсызбы кандай жоон. Эми мындан узунураак кылып койгонго негизи пайдаланганга бул подаркага кеткендер мындан узунураак кылса болот да. Дагы 2 эл 3 эл. А моногу көкбөрүнүкү. Көкбөрүгө узун камчы, нар жактагы кишини эме кылып коюш мүмкүн да, же жанында чуркап кеткен атты да жап. Ошон үчүн бул кыскараак. Кыскараак анан бакыбат. Мынакей моногу жерде моногуну да көрсөтөйүн. Мына. Моногул булгары кайыштан. Булгары кайыштан, чекеси да булгарыдан, бул уйдун терисинен. Мына бул мондай болуп туруп ченелип туруп анан жасалат да мына. Өзүнө да, рым өзүнө.